Алейкум урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кыргыз бир туугандар. Кудай буйрса бүгүн биз Эреже плюс программабыздын экинчи эфирин тарттык туугандар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кечеги эфирде биз атайын айттык эле, кийинки берүүбүздө жалаң айымдарды тартабыз деп. Москва жергесинде такси айдаган айымдар жамааты бар экен туугандар. Бүгүнкү эфирде мына ушул мекендештерден жол белгилерди сураганбыз. Анан эң негизгиси туугандар, биз ушул эфирди тартардан мурда мына артыбызда көрүп турганыңыздардай чайхана Бишкек Ситиге келип, курсакты аябай кенен тойгозуп, бүт тамак аштарынан жеп алып туруп, анан Кудай буйрса эфирди баштадык. Мен дагы барыңыздарга сунуштайм, мына ушул жерге келиңиздер. Такси кызматында иштеген биздин мекендештерге бул жерде өзгөчө чайынан 24 саат бою акысыз экен. Туугандар, чайхана Бишкек Ситинин дареги метро Калужскаянын 5-вахтына чыгасыздар. Ал эми навигатор менен келесиң десеңиздер, Профсоюзная улица 63, строение 34 экен туугандар. Ушул жерге келесиздер, бул жерде бардык шарттары сиздер үчүн каралган. Туугандар, бул программанын негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо болуп саналат. Ошондуктан туугандар, барыңыздарга айта кетет элек, жол эрежесине так болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар деп айтабыз туугандар. Анан эң негизгиси мына ушул программанын элдин назарына чыгуусуна бизге эң бир чоң салым кошуп жаткан Медиа Өнөктөш Учкунбек каналына терең ыраазычылык билдиребиз туугандар. Медиа Өнөктөш Учкунбек каналы. Саламатсызбы эжеке? Мен атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Атым Динара. Динара эжеке, жакшы. Канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? Өзүм негизи айдоочулук стажым 6,5 жыл болду. 6,5 жыл болду. Анан кайсы жылдан бери такси кызматында эмгектенип атасыз? Мен такси кызматында 3 жылдан бери эмгектенемин. Биринчи жылы мен деген Екатеринбург шаарынан келгенмин. 2 жылдан бери Москвада такси кызматында иштеймин. Будан мурун Екатеринбург шаарында иштечимин. Екатеринбург шаарында да такси кылгансыз? Такси кылганмын. Болгон эми ал жакта деген мен такси кылганымды эч ким билчү эмес. Москвага келгенден кийин такси кызматында иштегенимди элдин баардыгы билип калышты. Анткени бул жакта деген момундай Яндекс деген эме менен брендовый болот экен. Жаңы келгенде аябай мындай эме болуп атканмын. Уялып, тартынып, такси айдагандан тартынып, уялып жүргөнмүн. Бирок муну кыргыздардын арасында бир жанагындай ушак кептер жүрөт да, бир кыз Екатеринбургтан Москвага такси кылам деп фит айдап келди деген. Сиз эмеспи? Менмин. Сизсизби? Ооба, менмин. Анткени деген мен Екатеринбург шаарында фит менен такси кылганмын. Анан оюмда ойлогонмун, Москвага барып көбүрөөк акча табамыш фит менен деп ойлогонмун. Бирок тилекке каршы фит менен бул жакка болбойт экен иштегенге. Ошо. Эми эжеке мындай кылалы. Макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайлы. Макул. Макулсузбу келиңиз? Бул кандай жол белгиси? Эми мен орусча, кыргызча кылып эметейин, анткени биз Москвада жүрүп эметип калганбыз. Боло берет. Бул главная дорога. Главная дорога. Бул главная дороганын бүттү деген эмеси, знагы, белгиси. Бул запрещено. Бул жерде обгонго запрещено. Впереди машиналарга дейт. Жеңил машиналарга обгон кылганга. Жеңил сүрөтү коюлган, бирок бардык техникаларга мүмкүн эмес деген. Ашып өтүүгө мүмкүн эмес. Ашып өтүүгө мүмкүн эмес деген. Бул деген предупреждает, что алдыда малдар бар, мал жандыктар бар экенин. Бул предупреждает, алдыда туннель бар деген знак. Бул кирпич знак. Бул жака эмне экен? Бул жака запрещено. Болбойт. Ооба, правоң лишение болот албетте. Бул деген эме запрещено знак тракторларга мүмкүн эмес деген знак. Бул деген предупреждает, что алдыда пешеходная дорога бар экенин. Бул дагы предупреждает, что алдыда велосипедный эме бар экенин. Велосипедчен адамдар жүрүп калышы мүмкүн деген. Саламатсызбы эжеке? Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Менин атым Рыскул. Рыскул эжеке, жакшы. Бул жакта такси кызматында эмгектенесиз. Канча жылдан бери такси айдайсыз? Быйыл 4-жылдан бери. Негизи айдоочулук стажыңыз канча? Общий алганда где-то 12 жыл. 12 жыл, э? Бул жакта жана таксилер да бөлүнөт го. Кайсыл тарифинде кызмат? Азыр комфорт плюста. Комфорт плюста эмгектенесиз. Эми макул десеңиз эжеке, мен сизден жол белгилерди сурайм. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул главная дорога деген жол белгиси. Жакшы. Бул деген эскертүү, төрт тараптуу поворот. Алдыда экинчи даражадагы жол менен кесилишүү бар дейт, э? Пешеходный переход. Жакшы. Стоянка такси. Бул только түзгө кеткенге уруксат деген белги.
Бул жерде алдыда кандай десем лежащий полицейский деп коебуз, ошол бар деген белги. Жасалма тегиз эмес жол. Бул деген 3 Бийик деген. бийиктиги 3,5 метрден жогорку өйдөлөргө запрещен деген знак. Уступи дорогу. Жакшы. Бул жерде жол бүтөт тупик деген. Бул сол разворот. Эмнеке бул жерде? Разворот кылса эмне болот экен? Уруксат. Руксат берилет экен, болот экен. Бул жерде 50 менен жүрүүгө бүттү деген знак. Ограничение 50 бүттү деген. Главная дорога бүттү деген знак. Рахмат эжеке. Ушул жерден токтотолу дагы. Анан негизи эле ушул Москва жергесинде биздин эмгектенип жүргөн мекендештерге, жаштарга кандай насаат айтат элемиз? Эми жаштарга бул жаштардын арасында мындай ар кимдин өзүнүн маңдайына жазган кандай десем рызкысы бар да. Бир адам бул иш менен алек болот. Ушу биздин группадагы кыздар болбосо ушу такси жамаатында иштеген кыздар, мен ушуларга сыймыктанам, ушу келип, ушу Москва жергесине келип, ушинтип өздөрүнүн даражасын көрсөтүп, эч нерседен коркпостон аракет кылып, ушу биз иштей алабыз, ушул ишти аткарып кете алабыз деп өздөрүнүн күчүн көрсөтүп атат десем болот да. Эми бул жерде билесиңер, Москвада жолдор аябай татаал, движение ушунчалык көп. Анан бул жумушту деле аркалап жүргөндөрүнө мен ушу кыздарга сүйүнөм. Башында баштаганда баардыгы экономдон башташкан. Мына мен сыймыктанганым жылдан жылга бул кыздар өсүп келатат. Эконом айдайт, эми комфортко түшөт, комфорт плюска түшөт, ушинтип өздөрүнүн жумушун алдыга алып кетип атканда сыймыктанам. Эң негизгиси көпчүлүгү өздөрүнүн машинасында. Азыр мына көпчүлүгүнүн бардыгы өздөрүнүн машинасына өтүп калды. Башында арендага алган болсо, выкупка алган болсо, Кудай берекесин берсин деп чыгарып атышат. Дагы бир эле машинаны чыгарбай, экинчи машинаны чыгарып атышат. Ошо мен ушу менен сыймыктанып кетет элем бул кыздарга. Саламатсызбы эжеке? Мен атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Бегайым. Бегайым эжеке. Жакшы. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Айдоочулук боюнча 14 жылдык стажым бар. 14 жылдык. Анан канча жылдан бери такси кызматында эмгектенесиз? Такси кызматында 2 жыл болуп кетет, уже 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери такси кызматында. Такси кызматында иштетем. Жакшы. Эми сиз макул десеңиз эжеке, мен сизден жол белгилерин сурайм. Хорошо. Келиңиз, кандай бул белги кандай белгиси? Бул болсо главный жол бүттү деген. Бул ограничение 50 бүттү деген знак бул тоже. Скользкая дорога. Нымдуу жол деп. Нымдуу жол, кыргызча нымдуу жол. Бул көз азиздери инсандар жолдо болушу мүмкүн, эhtiyat бол деген. Алдыда кошумча белги катары коюлат экен. Бул платный парковкалар. Бул главная дорога солго. Солго деп, көргөнүздөр койгон. Бул запрещающий знак, что солго болбойт деген знак. Жакшы. Бул предупреждающий знак. Солго түз кеткенге болот деген алдын ала белгилүү знак. Бул разворот болбойт. Запрещено дейт. Запрещенный. Бул болсо двухстороннее движение бар деген знак. Эскертүү белгиси. Эскертүү белгиси, предупреждающий знак. Бул 12% ылдый спуск. Алдыда поезд жол бар деген алдын ала белгилүү белги берген знак. Бул остановка запрещена, временная остановка можно. Болот. Бул въезд запрещен, кирпич нельзя. Бул 7 тоннадан өйдө болбойт. Запрещающий знак. Бул прицеп менен болбойт деген знак. Прицеп менен болбойт деп. Жакшы эжеке, ушул жерден токтотолу. Эми эжеке сыр болбосо бир күндө канча акча табасыздар таксиде? Таксиге эми иштегенге жараша, иштегенге жараша болот да өз негизи. Жакшы болгондо бир грязный деп айтсак болот, бир 12 миңге, 13 ушундагы иштейм мен. Сиз кандай машина айдайсыз? Комфорт. Мен комфорт плюс айдайм. Комфорт плюс айдайм. Оптима айдайм. Жакшы эжеке, рахмат. Ак жол. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Кылымкан.
Кылымкан, жакшы. Кайсы жактан болосуз, Кыргызстан? Өзгөн. Өзгөндөн болосуз. Айдоочулук стажыңыз канча? 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Окуп алдыңыз беле? Честно, сатып алгам. Сатып алгансыз. Анан канча жылдан бери бул жакта такси кызматында эмгектенесиз? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашып калды. Жакшы, анда макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайын. Аха. Келиңиз. Алдыда эми больница. Больница, оорукана айта берсең. Аха, түз жол жана сол жол мүмкүн. Главный Оңго дорога. десеңиз. Оңго деген. Главный дорога. Эскертүү белгиси. Эме жол бар деген алдыда. 3 көчө бар деген. 4 көчө. 4 көчө бар деген. Пешеходный переход. Жакшы. Такси парковка. Такси парковка. Муну жакшы билсеңиз. Буну өтө сонун билем. Бул түз кетүүгө. Ближайший полицейский. Жакшы. 3 метрден мындай өйдө мүмкүн. Эскертип атат, эскертип атат. Эскертүү эмес, эмнекен? Мүмкүн эмес, запрещенный знак. Бул да эскертүү, мүмкүн эмес деген. Жок, шашпайсыңыз. Жапыс. Ылдыйды карап турат, бул ушушту эмне? Негизги главный дорогага чыгарда биз эмне кылабыз? Карайбыз. Ошондо карап атканда деген машиналар пропуска этебиз да. Ооба. Ошондо эмне деген белги экен бул? Ошо карап эскертүү белгиси. Жол берди, уступи дорога. Тупик. Тупик, Разворот. Эмне разворот? Разворотко мүмкүн. Мүмкүн, 50-ді жүрдүгөндө бүтүшү. 50 бүттү. Тыюу салынчу зонанын бүтүшү. Главный дороганын бүтүшү. Жакшы. Эскертип атат. Жамгыр. Нымды жол дейт, Нымды жол деп коет. Кошумча белги катары коюлат. Ооба. Рахмат, сизге ушул жерден токтотолу дагы. Бир күндө канча акча табасыз таксиде? Таксидеби? Таксиде бир күндө чисто 8-9. Тазасы 8-9. Кандай тарифте эмгектенесиз? Эконом. Экономдо 8-9. Жакшы. Рахмат, ак жол. 2 жыл колгон. Саламатсызбы эжеке? Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Бактыгүл. Бактыгүл эжеке, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? Уже 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Права. Канча жылдан бери бул жакта такси кызматында эмгектенесиз? 3 жыл болду таксиде жүргөнүмө. 3 жыл болду. Азыр эми макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайын. Макулмун. Ана келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул жол белгиси круг бар жакын арада. Негизи кандай белги бул? Уступающий дорога. Эскертип атат, алдыда. Эскертүү, да. Алдыда эмне дейт? Круг бар. Айлампа жол бар дейт, круговой бар дейт. Алдыда светофор бар. Светофор темиру бар дейт. Бул 8 тоннадан өйдө уже жүк менен өткөнгө запрещен. Мүмкүн эмес дейт. Бул чоң жүк запрещен. Чоң машинага запрещен. Кандай жүк менен дейт? Атайын сары менен белгилеп коелу. Бул прицеп менен го. Жок, Жок, жүк менен жүк. Кооптуу жүгү менен. Кооптуу, Эмнекен? Мүмкүн эмес дейт. Алдыда пешеход бар. Балдар дейт, алдыда балдар. Балдар. Бул жерде шамал жүрөт деген белгиси. Апталдан соккон шамал. Бул кандай белги? Эскертүү белгиси. Эскертип атат, бул. Бул эскертүү белгиси прицеп менен болбойт, запрещен. Эскертүү белгиси Жок, шашпайт. Бул мотоциклга запрещен. Тегерек менен белгиленгендер булар. Тегерек кызыл менен белгиленгендер булардын бардыгы мүмкүн эмес, тыюу салынат дейт. Бул тайгак жол эскертет жолду. Тайгак жол. Таш чачырайт эскертүү белгиси. Абайда. Бул запрещенный. Техникалык неге мүмкүн эмес. Бул уступи дороги. Темир жолу? Темир жол. Темир жолу канча тараптуу дейт бул бир бир тараптуу темир жол дейт. Рахмат эжеке, ушул жерден токтотолу. Анан эми сыр болбосо, таксиде канча акча табасыз күнүнө? Таза өзүңүзгө кала турган, жанагы бензинден сырткары, күнүнө расходтордон сырткары. 5000 тегереги бар. 5000 тегереги бар, Жакшы. Бул сураганыбыздын себеби, урматтуу достор, башка жаңыдан таксиге чыгып аткан биздин мекендештерге да бир аз мотивация болсун, иштесе болот, бирок кандай айдаш керек? Шашылбай айдаш керек. Кеп кеңештериңизди айта кетсеңиз, жаңыдан чыгып аткан такси шашылбай айдаш керек. Клиенттер аябай шаштыра берет. Часто бывает.
шашып атам деп требовать этет, ар кандай клиенттер болот, бирок правила менен айдаш керек, желательно, потому что өзүбүздүн кооптубуз. Штраф алсак алар төлөп бербейт. Саламатсызбы эжеке? Саламат. Менин атым Рамазан, сиздин атыңыз? Менин атым Эльза. Элиза эжеке, канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 10 жылдан ашык, 11-12 ушундай. Айдоочулук көбөлүктү окуп алдыңыз беле? Окуп алгам, албетте, 3 ай окуп, экзамен берип, Бишкек шаарында, Фучка районундагы автошколаны бүткөм. Жакшы, негизи Кыргызстандын кайсы жагынан болосуз? Түйүп Лейлектен, бирок Ысык көл районунда, Тамчы айылында төрөлүп, окууну да ошол жактан бүткөм. Ошол жактан чоңойгонсуз. Жакшы. Анда макул десеңиз, мен сизден жол белгилерди сурайын. Таксиде канча жылдан бери эмгектенип атасыз? 3 жыл болот. 3 жыл болот. 3 жыл. Келиңиз анда. Бул кандай жол белгиси? Главная дорога. Главная дорога. Предупреждающий сигнал, что впереди поворот налево, направо и алдыга, вперед. Пешеход. Парковка такси. Главная дорога прямая. Лежачий полицейский. Бул болсо запрещающий знак 3,5 метрдан өдө бийиктикте болбойт. Уступи дорогу. Жакшы. Тупик. Разрешено разворот налево. Бул кошумча белги 50дөн айдаган бүттү. Ну, тыюу салынча зонадан бүттү. Главная дорога бүттү. Жакшы. Кошумча белги влажная дорога впереди. Кошумча белги азиздер көз азиздер бар дейт, ойлогула дейт. Кошумча белги платная парковка. Платный парковка негизи эле платный деген түшүнүктүү берет, ошо. Ооба. Акча бересиң да. Бул болсо главная дорога только, то есть поворот налево. Бул кандай белги? Кошумча? Кошумча белги. Запрещающий знак поворот налево. Предупреждающий сигнал, что есть впереди дорога, поворот налево и да? Запрещающий сигнал, что разворота нету налево. Предупреждающий сигнал, что встречная дорога болот башталат. Эки тараптуу жол. Предупреждающий сигнал, знак, ылдыйыш 12%. 12% ылдыйыш дейт. Эскертүү белгиси, предупреждающий сигнал, поезд алдыда. Бул жакта шлагбаум барбы жокпу? Жок. Жок, 5 шлагбаум дейт, туура. Остановка, стоянка запрещена. Кирпич, то есть айданга болбойт да. Запрещающий знак 7 тоннадан ашык мүмкүн эмес айдаганга. Бул запрещающий знак тоже прицеп менен. Рахмат эжеке, анда ушул жерден токтотолу. Анан сиз айткандай болот да. Жалпы биздин мекендештерге жакшы бир сунуш ой пикирлериңиз болсо айта кетсеңиз болот. Мекендештериме ушу такси бүт жалпы ушул Москва шаарында иштеген не только такси, бүт эле мекендештериме аман эсен. Ушу кооптуу жолдо, кооптуу жерлерде мынтип иштеп жүрөбүз. Бүтөн эл жерде аман эсен иштеп, Бөдөгүрстан тышкары мекенибизге кайтып баралы. Тапканыбыздын берекесин берсин. Жакшы, эми тапканыбыздын деп калдыңыз. Сыр болбосо күнүнө канча акча табасыз? Тазасы? Күнүнө 500 же 600 деп койду. 600 миңби, 500 миң? Жок, тамашалап там, жок, кээ бирлер ушундай айта берет го. Меники эми күнүнө ар кандай болот негизичи таксиде. Эми жакшы иштедим дегенде. Жакшы иштегенде 10дон ашат, бирок стабильно күндө эле 10дон аша бербейт. Ал иногда эле болот да эми. Жакшы иштегенде де эми күндө стабильно негизи 7-8 ушундай тапса болот. Тапса болот. Ал кишидин өзүнөн зависит этет да. Иштейм деген киши иштейт мага окшоп. Анан жок деп аэропортторго барып жата берсе анда иш болбойт. Жакшы. Анан кийин такси ушул Москвадагы такси кылган айымдарга, баарыңыздарга салам жолдойм. Ынтымагыбыз бекем болсун. Баарына ийгилик каалап кетем таксистерге. Балдарга да, мырзаларга чоң рахмат. Кээде мындай жолдордон көрүп калганда биз менен саламдашып, мындай өтүп кет деп эметип белги салып турушат, жол берип турушат. Эми кээ бирлер бар, жаш балдар тийишет артынан кубалапчы. Но это редко. Анан кийин бизде дагы бир такси биримдиги деген группабыз бар. Ал жактарга аябай биз ынтымактуубуз. Ошо такси биримдигине дагы салам жолдоп кетейин, мүмкүнчүлүктү колдонуп. Рахмат.
Ынтымаңыздар ар дайым бекем болсун. Баарыбызга Кудайым тынч эсен аман мекенибизге жеткенге насип кылсын. Саламатчылык. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Бурулкан. Таанышканга кубанычтамын. Мен дагы өтө кубанычтамын. Сизди TikToктон көрүп эле жүрөт экенбиз. Эми таанып. Рахмат. Мен да сиздерди көрүп жүрөм ар дайыма. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Айдоочулук боюнча быйыл 2023 болсо 12 жыл. 12 жыл, Ооба. Такси кызматында бир канча убакыт иштептирсиз? Такси кызматында 2 жыл иштедим. 2 жыл иштедиңиз. Эми сиз макул болсоңуз, мен сизден жол белгилер сурайын. Сураңыз. Келиңиз. Бул кандай жол белги? Главный дорога. Главный. Бул эскертүүчү белги. Жол менен кесилишет деген. Кошулгон экинчи даражадагы жол менен кесилишет. Главный дорога менен экинчи даража. Пешеход. Таксиге стоянка, буну жакшы билебиз. Главный, бир тараптуу жол. Односторонний жол. Бул жолдо жаткан полиция деп коебуз. Жасалма тегиз. Жасалма. Бул аралыкты 3,5 метрге чейин сакташ керек. Аралыктыбы же бийликтикти? Бийликтикти. Бийликтик эмне экен? 3,5 метр. Эмне бул? 3,5 метрден ашса эмне болот экен? Өтө албайт да. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Тыюу салынат. Ооба, тыюу салынат. Бул ылдыйды карап турат, а? Уступит дорога. Жол берди. Жардам берип коюшту, жардам бербейт. Келиңиз. Муну точно билбейт экем. Көрүнүп эле турбайбы? Мына жол, мына кызыл. Жол бүттү. Кирпич, бул жакта жол жок, тупик тупик, Бул разворот алганга мүмкүн. Мүмкүн дейт, э? 50 тездиктеги жол бүттү. Мына тездикти эсептеп турган, уже ал жакка тездик менен кетсек болот. 50 тыюу салынуучу жол бүттү, ооба. Главный дорога бүттү. Алдыда мокрый асфальт, то есть жан жай турган жерлер бар. Нымдуу жол дейт. Нымдуу жол. Бул алдыда көз азистердин мындай окуу жайыбы же көз азистер жашоочу жерби ошол бар, ооба. Өтөт деген маани. Көз азистер көбүрөөк жүрүүчү жер. Рахмат. Ушул жерден токтотолу. Анан бул жакта биздин угушубуз боюнча таксопаркиңиз бар. Ооба. Бул жерден кичине рекламасын айтып кетсеңиз болот. Сизге мүмкүнчүлүк, анан жалпы мекендештерге каалоо тилейм. Чоң рахмат. Таксопарк иштетебиз. Такси Тройка KG. Иштешсеңиздер болот. Анан бизде бир аябай чоң таксопарк менен жолдошум келишим түзүп, договор түзүп иштейбиз да. Машинаны арендаға беребиз, выкупка алсаңыздар болот. Азыркы моментте, дальний моментте 2023 жылкы жак машиналар арендаға берилип жатат. Комфорт Plus алып иштешсеңиздер болот биз мененчи. Жалпы мекендештерге эмнени каалаймын? Ден соолукта болуңуздар, алдыңыздарга да коюп келген максатыңыздардын баарын ишке ашыңыздар. Кыска эле каалоо айтайын, бир нерсеге зар болбосун, бирөөгө кор болбосун, жашоосу жакшы болот. Сиздерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы эжеке? Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Саламатчылык, мен Гүлжамал. Гүлжамал эжеке, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? Айдоочулук стаж 15 жыл. 15 жыл болду. Канча убакыттан бери бул жакта такси кызматында эмгектенесиз? Такси кызматында Кудай буйрса мына 4-жыл иштеп атам. 4-жыл, э? 4-жыл. Жакшы эжеке, анда макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайын. Макул. Кана келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул негизги жол белгиси. Кыргызча, орусча аралаштырып берейин. Эскертүү алдында оңго, солго алдыга чейин жол кесилиши бар. Пешеход, переход дейт. Такси стоянка бар эле билсе керек. Муну издеп жүрүп койсоңуздар керек. Издеп барсак деле бош болбой калат да, кээде бош болбой калат. Бул прямо дорога. Кыргызчасын билбейт экем, ошонунчу лежащий полицейский деп коебуз биз. Бийиктиги 3,5 метрден ашык мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ооба, тыюу салынат. Уступи дорога. Тупик, жол бүтөт деген эми кирпич турбайбы. Разворот. Разворот. Эмне бул жерде? Мүмкүн уруксат, разворот, уруксат. Бул белги час 50 километр уже бүттү деген. Ограничение бүттү деген. Главный дорога мындай болгондо. Кандай белги негизи? Кандай? Кошумча белги, кошумча белги катары коюлат. Негизи главный дорога салынат, астына бул кошумча белги. Ошол мунулар, если мондой чызылгандардын баардыгы кайсыл жак болсо, ошол жак главный дорога болот деп эсептейм да. Налево запрещено. Эскертүү прямо кетип атканда еще налевого кошумча жол бар деген белгилүү.
Разворот запрещено. Рахмат эжеке, ушул жерден токтотолу. Ак жол каалайбыз. Анан урматтуу туугандар, бул эжекебиз бул жерде жөн эле такси кызматында эмгектенбестен кыргыздын жакшылык той мааракелеринде жар дагы айтып, чыгармачылык менен дагы алектенет экен. Ошондуктан үйлөнөм деген жигиттер болсо, мына эжекемден кайрылсаңыздар болот. Номериңизди ушул жерде мүмкүнчүлүктөн айтып койсоңуз болот. 906 062 89 85 Гүлжамал деп кайрылсаңыздар болот. Гүлжамал эжекеге кайрылсаңыздар болот туугандар. Той мааракеде жар айда. Медиа өнөктөш Учкунбек каналы.